Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу кесиптештерим. Бүгүн сиздер менен жаңы тылым, жаңы мугалим деген темада тренинг уюштуруп отурабыз. Бул тренинг сиздерге белгилүү болгондой эле 29 апрель күнү Чаткал райондук администрациясы, Чаткал райондук билим берүү бөлүмү тарабынан жана сынак окуу борбору тарабынан биргеликте уюштурулган жаңы тылым, жаңы мугалим деген тренингди окуп келип, анан ошонун негизинде сиздерге ушул биз окуп келген, үйрөнгөн техникаларды, ыкмаларды сиздер менен бөлүшүү максатында жолугушуп отурабыз. Анда урматтуу мугалимдер, катышуучулар, сиздер өзүңүздөрдүн эң мыкты деген сабагыңыздарды 3 сөз менен сүрөттөп бериңиздерчи. Мыкты деген сабагыбызды, өзүбүздүн мыкты сонун өттүм деген сабагыбызды 3 сөз менен сүрөттөп. Любой сөз. 3 сөз менен боло берет, мыкты деген сабак. 3 сөз менен сүрөттөп. Заманбап сабак. Кызыктуу сабак. Кызыктуу. Жазбайбы? Көргөзмөлүү. Көргөзмөлүү болду. Окуучулар активдүү. Инновациялык. Инновациялык. Таасирдүү. Таасирдүү. Асма таасирдүү дагы үшөө бар. Көргөзмөлүү. Пайдалуу. Пайдалуу. Эсте каларлык. Сон дагы активдүү. Интерактивдүү. Супер активдүү. Түшүнүктүү, Назира, дагы. Жеткиликтүү. Жеткиликтүү. Өзгөчө. Өзгөчө болот, сон. Санарип сабак. Санарип. Тарбиялуу. Тарбиялуу. Практикалуу. Практикалуу. Рахмат. Лекциясы бар. Ошого көңүлүңүздү Кесиптештер, баарыңарына кутмандуу күнүңөр менен. Эми биз дагы ошол мен да силердин катарыңардагы мугалиммин. Мугалим деген бири-биринен угуп, бири-биринен көрүп, бири-биринен тажрыйба алып өнүгөт экен да. Андыктан биз дагы жогору уюшулган семинарлардан окуп, үйрөнүп келип, эми сиздерге бергенге аракет кылып атабыз. Бул биздеги маалыматтар, менде сиздерге бере турган маалыматтар. Жаңылык десек да болот, бул сиздер үчүн тааныш маалымат десек да болот. Болгону бул жердеги маалыматтарды биз билебиз. Билгенибиз менен аткарбайбыз, маани бербейт экенбиз. Маани бергенибиз менен аткарбайт экенбиз. Аткарган менен жыйынтык чыгарбайт экенбиз. Андыктан бүгүнкү ошол бул теманын башталганына 1 айдан ашып калды. Мен онлайн сабактарына катышып келем. Өткөндө бизге баягы сынак борборунан келгенде дагы бизге сабактардын түрлөрү боюнча катышып келдик да. Ошол боюнча мен силерге баягы эмгек сиңирген мугалим капыр маалыматтарымды айткым келип атат да. Ошол жерде башталганда мынтип баштады да. Болгонуңдай көрүн дейт мугалим. Көрүнгөнүңдөй бол дейт. Бул деген мугалим кандай болуш керек? Болгонуңдай көрүн, көрүнгөнүңдөй бол. Бул деген жасалма болбо дейт. Мугалимдик ишиңде дейт. Анан эң негизгиси ошол жерде эң жогорку тепкичте кругозор кенен болушу керек. Эми бул жерде айтып турган нерсе азыркы муунду учурдагы тылымдын мугалими кандай болуш керек? Мугалимдин абырою, мугалимдин этикасы кандай болуш керек? Ошолор боюнча. Эң негизгиси барысындаки предметтик мугалимдер көп отурат, өз предметиңди терең билүү менен катуу жакшы көрүшүң керек экен. Эгер предметиңди терең билбесең, сен сабагың жакшы чыкпайт. Анан ошол азыркы айтып кетип аткан нерсе жасалмалуулук. Пахазуха деп коет го. Ошол баягы жасалмалуулукту окуучу жаман көрөт экен, жек көрөт экен, анан күлөт экен. Ошодон мугалимдин абырою түшүп калат экен. Анан ар бир сабак, биз ачык сабактарды өтүп атабыз, бирок ар бир сабагыбыз ачык болуш керек экен. Анан мугалимдердеги негизги
баягы не деп коет, мугалимдеги эң негизги тактика болуш керек. Мугалимдин педагогикалык тактиканы сактап алган мугалим эч кандай ийгиликке жетишпейт. Мен ушуну бул саат мынчада өттүм, келем дедимби, окуучуга дагы ушу саатта ошол жерде келишиң керек. Мына азыр бүгүнкү күндө бизде азыр биз саат 11:30 деп канчабыз кечигип калып атабыз да. Айткандай аткара билиш керек экен. Ошол ал ошол педагогикалык тактикага сүйлөөнүн чек ченемин билүү керек. Биз сабакка кирип алып эле узартып сүйлөй бербеш керек экен. 5 аягынан өтүп, биягынан өтүп, ар кандай ушу окуучу мени жакшы көрсүн деп ошондой кылыктарды жасайт экенбиз. Бул туура эмес экен. Эң негизгиси талапчан болушубуз керек экен. Анан балдарды сүйүшүбүз керек экен. Абай Кунанбаевдин бир айткан сөзү бар эле. Мындай деген. Жаман окуучу жок дейт. Жаман мугалим болушу мүмкүн дейт. Эгер бир окуучуну же бир адамды жаман деген адамды айтчы дейт, мен ошонун тилин кесип алат элем деген экен Кунанбаев. Андан кийин билимдин эң акыркы сөзүн бил дейт. Бул деген эмне? Жаңылыктарды көбүрөөк угуп, методикалык китептерди көп окугула деп атат. Билим берүүдөгү эң акыркы сөзүн бил дегени. Андан кийин адам, мугалим өзүмчүл, мактанчаак болбош керек. Мисалы үчүн бизде кээде бар. Олимпиададан жеңип чыгат окуучуларыбыз, ОРТдан жеңип чыгат окуучуларыбыз, дагы бир сынактан биз алдыңкы орундарды алып калабыз. Ошодо өзүбүзчө эле мактанып, текеберленип, асманга чыгып албашыбыз керек экен. Аны биз бир гана сыймыктанууну билишибиз керек экен. Ошол менен сыймыктана билишибиз керек экен. Анан бул баарыңарга белгилүү, ишке чыгармачылык менен мамиле кылуу керек. Эми адамдагы, мугалимдеги абийирди өстүрүүчү негизги нерселердин бири бул биздин кийген кийимибиз, жүрүшүбүз, сулуулугу. Айрыкча айтып атат, эркек мугалимдер жигиттин белгилерин көрсөтүү керек дейт. Анан ар кандай ситуацияга туура келет, ошого ушул суроолорду коюп алып туруп, ошого өзүбүз жооп издешибиз керек экен. Муну бизге жетекчилер айтпай туруп, өзүбүз анализдешибиз керек экен. Андан кийин талапка жараша өзүн өстүрүү керек. Кесиптештериң менен эң негизгиси бул жерде дагы кесиптештериң менен баары менен айтышып, өзүң не деп коет? Жалгыз чай ичпе дейт. Бул деген түшүнүктүү да. Демек сен баары менен айтышып кыйкырышып алсаң, сабырдуу, билимдүү, эң негизгиси кечиримдүү, анан салаваттуу болгондо ар кандай бала сага баш ийет экен. Жаш мугалимдер, андан кийин бизде жаш мугалимдер бар. Ошолдо улуу муундун мугалимдерибиз бар. Жаңы келген мугалимдер тиешелүү адамдар, аларды урушуп, кемчилигин айта бербеш керек экен аларга. Антсек ал мугалимдерди тажатып, аларды качырып жиберет экенбиз. Аларды окутуу керек, мугалимдик, себеби ошол мугалимдик орустар айткан школадан өткөрүшүбүз керек экен. Мугалимдик мектеп экен бул жер. Ошол нерседен өткөрүш керек. Жанагы онлайн сабакка 4 мугалим өттү. Ошонун мугалим журналынын директору Рахат Сулайманова деген эжеке өттү. Ал мугалимде эми сиздерге суроодо ошол бизге ушинтип баштады да. Мектеп, мугалим жана окуучу. Сиздер биринчи эмнени ойлоносуздар? Айтыңыздарчы. Мектеп, мугалим дегенде өзүңүздөр дейсиңиздер. Окуучу. Үчөөнүн кайсынысын сиздер биринчи орунга коесуздар? Ошол эмнени ойлоносуздар да, ошол үчөөнүн бири. Үчөөнүн кайсы бирин ойлоносуздар? Ойлонуш керек бул кызы. Окуучуну, дагы башка варианттар. Мектепти, дагы мугалим. Биринчиге кайсыны коесуздар? Мектепти дейт, сүйүндүк. Жылдыз окуучуну дейт. Бул жерде ошондо ушундай деп айтты. Биринчи орунга мектепти коюш керек дейт. Себеби
Mekteple gelgende mektepte sağa şart var mı? Mektep açık mı? Mektep jarık mı? Mektep жылуу mu? Mektepte medpunkт kayı biz gelgende уже birinci jan gelgen mugalim oşonu birinci үйрөнүш керек экен mektepte. Mektepte kayerде medpunkt бар, kayerде ашканасы бар, туалети кандай, kayerге барат. Себеби ар кайсы мезгилде мындай бизге тапшырма берди. Анан биз жазып көрдүк, аны сиздерге деле өзүңүздөр ойлонуп көрсөңүздөр болот. Мен киммин? Коомго менин миссиям 1 жылдык өмүрүм калса, ошону кантип өткөрөт элем деген суроолорду берип, ушулар боюнча бизден эссе алды да. Ошо эми бул жерде азыр аны жазганга убакыт аз болуп атат, бирок ушул жөнүндө сиздер ойлонуп койсоңуздар, сен кимсиң? Коомго сенин миссияң, 1 жылдык өмүрүң калса, ошону кантип өткөрөт элеңиздер. Ошолор боюнча. Анда бул жерде эң жогорку тепкичте убакытты туура пайдалануу керек экен. Убакытты туура. Негизги байлык бул убакыт. Бул кечигүү экен. Бизде кечиген мугалимдер жок. Жана Мадаминов айткандай Африкада эң жаман адат экен да, бул кечигүү. Ошон үчүн. Андан экинчи кадам бул жылмаюу деди. Муну баарыбызга белгилүү. Мисалы үчүн караңыздар, чытырман токойдо гүл жакшы өспөйт деп түшүндүрдү да. Күн жок болсо жүзүбүзгө дейт. Мисалы үчүн башкача айтканда бардык денебизди, жүзүбүздү бош коюшубуз керек экен да. Үчүн кирип барганда эле окуучу мугалим сүйлөгөн сөзүбүздү оңдошубуз керек. Эң биринчи. Жагымдуу маанайда эле тил менен чыгат экен. Ал жерде сүйлөө речибизде эң негизгиси кирип барганда эле отур, тур деген ыпылас сөздөрдү колдонбоо керек экен. Алардын түшүнүгүн буруп алат экенбиз. Анан кийин окуучу менен чоң адамдай мамиле кылганга аракет кылышыбыз керек экен. Анан жаш бала катары эркелетиш керек экен, бирок кызматташтык керек. Сен билбейсиң, эмоционалдык интеллектте. Бул маданияттын бир бутагы. Эң акыркысында ошентип айтты. Өзүңөрдүн жашооңарды оңдогула. Үйүңдө сергек жашоо образын түзгүлө. Ден соолугуңарды карагыла дейт. Сенин ден соолугуң болуп турса, үйүңдө бардык ишиң ордорунда турса, балаңа акчаңды жеткизип атсаң, башкаларды ошолорду бүтүн камсыздап так кылып, үйүңдө проблема болбош керек дейт. Бул сергек жашоо дейт. Эгер үйүңдө бир нерсе болуп турса, сен келип алып, ошол нерсени ойлонуп, эч кандай балага көңүл бура албайсың дейт. Эң негизгиси сергек жашоону колго ал деп атат. Ден соолугуңду убагында укта, убагында ушул мугалимдерге тиешелүү бүгүнкү актуалдуу жакшы идеальный сабак түзгөнгө агай сон өзүнүн лекциясын айтып берди. Бизге абдан маанилүү, абдан таасирдүү болду агай. Рахмат. Жандуу сабак, албетте бул жандуу мугалимден болот экен, көз каранды. Эми сабак бул жүрөктөн жүрөккө өткөн энергия экен да. Азыр биз ошол энергияны сиздер менен эксперимент кылып көрөлүк. Азыр сапка тизилиңиздер, турасыздар. Барыбыз. Бияка бир катар, бияка бир кайсыны? Orta oturum эле. Жок, орто. Ой, орто отуруп бирөө кысыш керек. Неге келди? Мен мага жакыныраак келгиле. Орто ачылы өзүн. Эки ак тең болду да, бирок 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 болду. Электр тогун бири-бирибизге колубуз аркылуу кысып, колубузду кысканда сиздердин мээге сигнал барыш керек да. Башталды деп кысканда. Жыйынтыгында ким акыркы болуп биринчи бүтсө, мен мындай конфетти кармап турам, ошо алып калат да. Агай сиз экөөнө теңсиңиз. Агай айтпайт. Айтпайт. Жөн эле кыздар. Көзүңөр жумгула. Мага белги бересиңби? Сен колуңар менен бияка келиш керек. Криста, даярдаңыз. Азыр токтоңуздар. Көздү жумуңуздар.
Almaşabız. Seç işte var. Göz tucumuz. Göz tucumuz. Yak geçiren. Havalı ya. Ayağında kimin geçti? O sizin sürpriziniz. Sürpriz. Konfetti gibi böktüktü. Nereden az? Göz tucumuz. Nereden az? Göz tucumuz. Cumaz. Yemi var dedi o. Topla. Ben görüp durun da. Oldu qarab turishimiz kerak ekan. Jana shlangada suv ketgandek bo'lib atadi. Ma'naz. Gider jet gibi to'xtab. Konfetni olishlar Dayanan. Göz yumup turadi. Göz tucumum. Причитали. Teng vardı da to'g'ri. Барактарга саатты тартабыз. Тегеректеп чоң ушу барактын бетине чоң кылып элек. Анан кийин сааттарын жазып чыгабыз. 12. Урматтуу ага эжекелер, ушул саатты ар бириңиздер назначить этиңиздер, встречаны эткенде ар бир мугалим өзүнүн предметине жараштуу суроолорду темага байланыштырып, суроолорду даярдаса болот. Ал эми азыр биз мугалимдер болгон үчүн мындай суроолорду саат 1ге барлыгы саат 1ге ким менен жолугушабыз? Ошону адамга барып туруп ушу суроону берип туруп жообун жазабыз. Keyin birinchi bitganda priz bor ey. Keyin birinchi jolg'usiz bitganda. Boş vaqt bo'lib, hammasi. 12'de diskotekaga borasizlar, boş vaqt. Suraysdagi adamni qanday bo'lur? Endi saat 2'degiler Robiyaga salmay saat 2 ketdi 3 kun. Belli maksatı жазбай тебе знает большинство людей. Эми ошентип суроо бергенден кийин окуучуларды отургузуп алып туруп, Шыртагай саат 1'de ким менен жолугушат экенсиз? Жолугуштуңуз. Bir suyunluk buna. Веселость шығады. Постоянно веселый жүреді. Саат 2'de. Сам ден соолук балдары. Üçte sizdiki. Ne болду 3 кайсы? 6 sağa girersin şimdi. Балдарга татыктуу тарбия берди. Назира менен жолугуштум. Балдарга тебе что тебе мен Рахат эжемен жолуктум. Сүрөт чекен Böyle video aldın ara. Точно. Sen kimen жолуктуң? 5'te. Ne жөндөсүз? Тест. Siz yıldız. Гүлжамал эжеке усулдук китептер боюнча. Уже
Dilara sport bilen animasiya etken жақсы көреді екен. Алты ешке. Acaba dedi ki emeğince olmuştum, ene bolğun en ne? Ese kalan gün ekesin. Yine bomba atma için. Altın Ayşe? Ene bolğun eken. Nurmira menen çoğuttum öz muğallimlerini görüp muğallimdi kesip tanıttır. Nurmira sensin, Ayşeman. Acaba niye bu muğallim oldu? Келечекте эң мыкты мугалим. Mıhtı bolsun. Мен саат 9 жүрүп менен 8'daysa mı? жолугуштум. Жашоодо лагровый листти жасаса болот, аны жегенге болбойт дейт. Улжан же жумуш депти. Мен мышты жасаганга болот, бирок жегенге болбойт. Мен саат 10'da жұмыс менен жолугуштум. Ақшасын жейсің. Onda Мен саат 10'da жұмыс менен en kıyını Ең қиыны ашықша отчет екен. aşıkça açıyor. Cive gecenin geçi. Cüvekteki keçip beygir. Mektep'e geçip beygir. Saat 11'de, 11'de ben Nurmira менен жолуктум. Анан если бы мы, да, мы жили в зоопарке, каким животными? Нурмира балык болот. Арық жол болсын. 12'de men Şerzat menen жолуктум. Акыркы жумадагы жакшы иши экскурсияга чыгыптыр демалып. Сенсация. Рахатта жеңген болду 12'de. Çoğurttu. Дальше Bildi. Hayır, Ayşe Это Дилеженики этот ак көңүл. Dilara. Açıyor. Şu süre. Экинчи, sen yine ekle, yine. Kimler çok? Nurmira мен жоктум. Ha. Буга тилек ойго ашуу дейт жанагы. Самое важное. Nurmira sen ok koy Dilara. Экиде мен Айчүрөк менен жоктум. Dilara. Менен 3'те жоктум да. Biz planlarını tur emes planlaştırıyorlar. Эжике мен ешкім жоқ болған. Мен саат 3'те билем жоктум. Hiç kim yok. Ошода? Ötüp gelsinler, joluktuk. Azıda galen ki totalında. 3 Nurmira. Ойлогон максатка жетүү экен. Дилда менен жоктум да 3'те. Kanday maksat çok mu gel? Ойлогон максатка жетүү экен. Öyle olmazsa Жолда менен жолуктум. 4-чү суроо жана что Тебе не знаю людей деген. Синжин делдерин көп эмнени билбей дегенде мен ички түйүндарым сезбейт. Ички жоо менин ички оюма эчким. Так, ана қарағанда бұл жол бізге өткен. Surada sirke salam aytты. Эми окутуу методу боюнча бул жерде айтылат. Мына бир тараптуу иш аракет баягы пассивдүү окууну баарыбыз билебиз да. Бул жерде көрсөтүлөт. Мугалим только бир эле багытты биле берет, маалыматты болду. Кайтпайт экен да ата. Өлүк сабак болуп жетет, маалыматтын 5% гана өздөштүрүлөт да. Андан кийин активдүү окутуу, эки тараптуу иш аракет. Muğalim da söyleyip okuşu da söyleyip malumatın 30% özdeştirilir. Bu жерде бирок окуучу менен окуучу жок, мугалим менен окуучу боло берет да. Окуучу менен окуучу жок болуп атат да. Андан кийинкиси мына интерактивдүү эми азырдан караңыздар. 3 тараптуу иш аракет. Бул жерде мына маалыматтын 70-90%. Бул жерде окуучу менен мугалим эмени ыкманы бардык предметке колдонсо болот экен да. Бул жерде байкаганыңыздарда бири-бириңиздер менен байланышып аттыңыздар да. Андан кийинкиси топтук иш. Негизинен баары топтук иште дагы ар түрдүү багыттар болуп бөлүнөт. Топтук иш, жуптарда иштөө, талкуу, дебат. Булардын баардыгын сиздер аткарып атасыздар. Иштеп атасыздар да. Ошол интерактивдүү болушунча окуучулар менен көбүрөөк аралашып иштөөнүн ыкмаларын өздөштүрүш керек экен, көбүрөөк колдонуш керек экен. Анан окуучуларды жана ага айтып кеткендей, бүгүнкү күнгө эмес келечекке даярдаш керек экен да. Ошол турмушта өздөрүнүн кандай бир эменин пайдалана турган, билимдерин пайдалана турган болуп алган билимдер. Ой жүгүртүүсүн өстүрүп, критикалык ой жүгүртүү, көйгөйлөрдү чечүүнү, чыгармачылыкты, ар кандай ситуация, проблемаларды чечип чыгып кетүүнү, баарлашууну, жана айткандай мамилешүүнү,
кызматташууну анан азыркы технология санариптик сабаттуулукта үйрөнүп кетиш керек экен ал чогуу. Анан компетенттүүлүк боюнча мына 4K деп эсептелет, ар кандай идеяларды жаратуу, маалыматты талдоо, ой жүгүртүү, идеяларды жеткирүү, натыйжалуу коммуникация деген кызматташуу бул командада иштөө, башкалар менен да кызматташуу, ар түрдүү бирикмаларда ал иш алып баруу экен. Эми сааттык масаласы сиздерге көрсөтүлдү бул жерде. Бардык катышуучулар бул сааттын немесине карап, суроолорго жооп берет. Ошол жерден бири-бири менен жолугушууларды уюштуруп, 2 жолу кайталанбастан ал жолугушуу ошол көрсөтүлгөн суроолорго жана башкаларга жоопторду алат. Бул жерде бир эле суроо эмес. Эгер математика, физика, химия илимдери болсо, ал жерде ылдамдыктын формуласы деп койсоңуздар деле болот. Ушинтип эме кылсаңыздар, пайдалансаңыздар болот да. Эрежеси деп койсо болот. Анан мугалим үчүн 4 нерсе өтө маанилүү. Бул мугалим менен окуучунун ортосунда барьер жок болуусу деп атат. Андан сүйүктүү мугалим болуу, ата-энелер менен иштешүү, эми ортодо болсун көп чекиттүү болуп калат да, аябай көп нерсе турат ортодо да. Бул эң негизги көйгөй да, окуучу студенттин ордуна окуучу деп койсок болот. Ата-энеден мээрим көрбөйт, телефон менен алек, жумуш менен алек, телевизор менен алек, ата-эне миграцияга кетип калат. Жубайлардын ортосунда мамиле да бул дагы ошол ар бир үй бүлөдө болуп калат. Телефон менен алек, жумуш менен алек, телевизор менен алек, достору менен алек, жана отурушчордун касса деп кетип калат. Ошондой сыңары. Сабак күн болду деди. Дем алыш болду деди. Tilçiler ölüyle kaldı diye. Az biz Mahmut Bey Beşiktaş'ı temada bir chatten açıp ketiriyoruz ha. Az özünde temani aytasızlar. Başkaça, özgöçü, emedeki жоопту айтып Өзгөргө жаккан Мындай кылайын. жаккан. кимге деген тема Менде максатка жетүү эле. кайсысы жаккан Булардын ичинен бүгүн окшош экен, ошолордун ичинен бир гана максатка жетүү үчүн аракет кылуу. Maksatка жетүү үчүн аракет кылуу. Ким жазды? Не деген чыгат? Каникул жай мезгили өзгөчө жагат, эс алууга чыгабыз. Ошо жакты. Кайсы күн деп берген элем, бул жерде өзгөрүү күнү деп коюптур да. Семинар күнү анан өзгөрүү күн деп жазыптыр да. Кийинки. Ошо деп жазгам, жашоо керемет. Жаз, жазганга коңо көтөрүп койгон жаз эле дей бересиз. жаз жаңылануу, жаралуу, суулануу мезгили. Мен зататоч деген неме бердим эмес, учредитель. Бирок баары эле окшош экен да, болгону берди, бири мен бердим, эмчилүү зататоч. Айзада деп мисал деп берип. Мисал берип. Мен күз деп тема койдум эле, ал жерде баары окшош экен, болгону могу өзгөчө экен. Төөнү каты жарылган мезгил. Кыргызстан чайда Niye o diyeceksin? Gayet haklı diyeceksin. Ошо бактында эмне кылам деген суроо берилди эле тема. Көбүнчө китеп окуйм деген көп жазылыптыр. Мен да ошондо китеп окуганды жакшы көрөм, ошондон да. Time yok mu? Менин темам жок эле, өз тилин сүйүү. Жакты. Ким жазды? Билбейм, өз тилин Ким жазган айтпайсың? Бирөө экен. Меники да жаз деген тема эле, баардыгы эле окшош. Жаз сулуулук деген жакты. Айжамал жазыптыр окшойт. Жаз гүлдөр. Suyu bulup attığında suyu keremet oldu. Ким жазды? Ömür dayra. Siz популярныйларды жазат экенсиз да? İlk tema okuyorduk değil mi? Neden? Suyu emgek. Ömür dayrаны ким жазды эле? Ömür dayra. Мен Жаз ар бир мезгил өзүнчө жаратылышка көрүп берет. Саякат деп жаздым, үйүнө кыдыруу. Охо. Сон. Мен жай деп жаздым эле, баары эле бири-бирине окшош. Ким ошо саякат жазган? Күндөр, Срочно мага жазылды коюн. каникул, отпуска, эс алуу, эң сонун мезгил, 1-июнь балдар күнү деп жазылыптыр. Мага жашоодо тилектер орундалат деген жазып. Жай мезгилинде тилектер орундалат. Эс алуу. Менде темам жакшы жашоо эрежелери деп эме кылдым эле.
Бул жерде эки жооп жакты мага. Жашоодо убакытты туура пайдалануу, өзүн сүйүп жашоо деген. Охо. Тема жизнени берилген убакытты туура пайдалануу, анан бумеранг деген. Жазгандарга кол чап коелу. Көздөр. Ушуну эми сабакта темаларды өзгөн предметтерге байланыштуу темаларды коюп койсоңор, ошол жөнүндө жооп алып коебуз. Атқару шарты жазып тұрады. Ошондой болот. Пайдаланса болот. Шарты боюнча формула, мисал, аталыш анықтама, эреже жанагыларды пайдаланып жооп катары жазат болот да. Ошону дагы биз эме ыкпар катары колдонсок болот экен да. Бул жерде караңыздар, өзү менен окуучулар аракет кылып атат да. Командага бөлүнүңүздөр. Тогуздан беле. Bir komanda. Siz bir komanda. Суроолору жолу менен бар. Дал келтиребиз. Ооба. Убакытты карап коебуз. Мен окуучуларга пайдаланган тарых сабагынан эле темаларымы. Биз тарыхты билбей казак кантебиз. Акканымыз жайды билесиз. Вазды окшойт. Кайсы жагы эки тарап. Ошо bir figura чыгаттан чыгартыңыздар керек. Алгачкы шайлоо качан болду? Тогузунчу гана тогузунчу. Сүйүндүк тарыхчыдай насихат сен биз жака келбейсиң деп эле. Жок, насихат база ишертем. Абди насихат баслайт. Добуш беришет. СССР качан тарады? 91-чи. Жок, 91-ci jыл. Жооптарын окусаңыздар. 91-ci жыл биринчи президент. Коюңузчу кайга. Эңгиречке жок ягы экен. Бул жагы экен. Алгачкы шайлоо кандай формада болгон? Кандай альтернативдик деген. Шайлоо аркылуу, мына конституцияда элдик шайлоо аркылуу. Жок, альтернативдик. Мына. Өзгөчөлүгү. 17 б дегендер эмне? 14-15 Мына 17 А менен 16 А. Туура эмес нерселерди. Элдик шайлоонун өзгөчөлүгү. Конституция жана элдик шайлоо кандайча? Тиүү дегендер эмне? Боштар бошко келиш керек, а? Элдик шайлоонун өзгөчөлүгү. Мунуга конституциянын аркылуу мынакей. Эмнеге башына биледи кое салгы? Элдик шайлоо Бияк уже жол. 91-ci жылы эгемендүүлүк деген жерде. Кыргыз эгемендүүлүгү жарыяланды. Фигура чыгып айтат го сиздерде. Фигура чыгат. Эл түзөтүп добуш берет, эмнеге келбейт? 91-ci жыл. Макул эми. Эми биякта тарыхчы жок эле да. Эки тарыхчы ол жакта бар эле да, мен буларга суроолоруна Бардык предметке түшөлөт. Бул эмени топтук иш катары, командада иштөө катары пайдалансаңыздар болот да, беймарал. Ал формула кылып же сүйлөм улообу же толуктообу же датагабы бардык вариантта түшөт. Ал телефондо деле кылсаңыздар болот. Келинде телефон деле алыңыздар болот сразу. Телефондо ал туруп эле аз жасап көрөбүз. Сразу жазыңыздар Тарсия деп эле. Бизде өлө. Татсия. Тарсия деп жазасыз. Тарсия мейкер деп чыгат. Тарсия деп бизде коюңуздар бул эле. Тарсия. Тарсия дегенде тизмеден Тарсия мейкер деп табыңыздар.
Anda görüntüsü açacağız sizlerge. Görüp atasызlar жогору жагында фигуралар. Биз каалаган тапшырманы каалаган фигурага коюп койсок болот. Şu тапшырмачы. Мына жерде 3 бурчтук формасында болуп атат. Эгер мына бирөөнү тандасак, мына алмаштыр. Ушундай кылып туруп өзүбүз каалаган эмени тандайбыз. Саны көбөйтсөк болот. Эми анын асты жагында мына суроолордун саны бул. Биз ошол 3 бурчтук капанатар суроонун саны, партияда. Бул туурасын гана жазасыз.